Басат го чиркин, басат. Гренжик. Кандай экен бир экөөбүз комментарий? Тартыс жакшы. Мен бул менен Владивосток барсам 4 күндө келем го. Тартат экен. Катты бекен? 2 менен айырмасы жакшы экен да. Өтө эле жакшы 2 менен. Бул Санат Эловдун газы 2 объему. Grandeur 3. Grandeur 3. Тартыс өтө катуу. Старттан да катуу болот экен. Катуу болот экен. Заказ беребиз? Заказ беребиз иншалла. Заказ бериңиздер туугандар. Болду. Тондар, ассаламу алейкум. Урматтуу катталуучулар, Нуркей YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бурса бүгүн 30 число, 9 ай 2023 жыл. Бишкек убактысы боюнча түшкү саат 3 болду. Бишкек шаарынан жалпыңыздарга салам айтабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Буюрса түнү бизде Владивосток аркылуу бир поток машиналарыбыз кирген. Владивосток аркылуу өзүңүздөр көргөнсүздөр. Kia K5, ушул сиздер көрүп турган Hyundai Grandeur, анан артында турган Kia K7. Grandeur боюнча, растаможкасы боюнча айтып өтө турган болсок, 2017 3 объем газдын растаможкасы $2686 чыкты. Общий. Азыр курс көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу бир аз ылдыйраак болду. Бирок сом менен ошол эле баа. Сом менен ошол эле мурдагы эле баасы доллар көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу бир аз азыраак чыкты. Ал эми Kia K7 боюнча бул 2018 3 объем газ, аныкы $3115 чыкты. Бул дагы курс көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу азыраак чыкты. Негизи 2017-лер 2700дөн ашып атты эле. 2018-лер $3130 ашып атты эле. Так, туугандар, биз ушул экөөнү тартканга мүмкүнчүлүк болуп калды. Видеонун аягына чейин көрсөңүздөр, по факту сиздерге ошол жерден таможнядан, Кордайдан кирип аткан жеринен тартып көргөзгөнбүз. Мурдагы күнү бизде Kia K5 инибизди көргөнсүздөр. Мен шортска салганмын. Нурмбет аке, машина мен ойлогондон да жакшы чыкты деген видеосун көргөндөр болуш керек. Ассаламу алейкум. Нур ака, кандайсыз? Жакшы ака, иштериңиз жакшыбы? Биз ака Владивостокко келдик. Ассаламу алейкум. Нур ака жана Нур аканын подписчиктери кандайсыздар? Буюрса мен Жалалабадка келип калдым. Бүгүн 27 же 28 тумсасын унутам, кечиресиздер. 5 күндө Владивостоктон келип калдым. Азыр ошо Жалалабадтын центринде турам. Сиздер дагы коркпостон заказ берсеңиздер болот. Ошол. Чоң рахмат. Ал инибиз бензин болгондугуна байланыштуу бир күн эрте келе берген. Жолдо анча-мынча нюанстар бар экен. Анын баарын видеонун көрөсүздөр. Анан мен сиздерге мындай совет айтайын. Заказ берүүчүлөр болсо, эң жакшысы через экспресс алдырыңыздар. Эгерде өзүңүздөргө ишенип, мындай тажрыйбалуу водитель болсоңуздар, анда, пожалуйста, через Владивосток айдап келсеңиздер дагы болот. Ошол туугандар, бизге кызмат болсо, биздин WhatsApp номерди билесиздер. Мен аты жөнүм Нурмбет Махаматалиев. Биздин кызматтан пайдаланыңыздар. Колдон келип турганда сиздерге да ушундай жаңы автоунааларды колубуздан келишинче карап, ошол кааласаңыздар через Владивосток, болбосо ушул через экспресс контейнерлер менен салдырып беребиз туугандар. Видеонун аягына чейин көрүп, буюрса ой пикир болсо, ылдыйга өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазсаңыздар болот. Кеттик. Балдар менен таанышалы. Машинаны бир ката көргөзөйлү. Ассаламу алейкум тууган. Кандай келе алдыңар? Жакшы. Ассаламу алейкум YouTube көрүүчүлөр, Нуркей YouTube каналынын катталуучулары. Буюрса биз Владивостоктон Бишкекке жетип келдик 6 күн дегенде. Жол жакшы, бирок уже кар түшүптүр Иркутскийге. Балондор летти болчу. Эми абайлап келдик. Анан күн суук болгондугуна байланыштуу баягы газ баллон менен заправка кылган жер ошол жер болбой калыптыр да. Газ баллон менен заправка кыла албадык, тралга жүктөп, ошо 400 км, 450 км жүктөдүк да. Жана горилка менен ысытканда туугандар тепчү эле го. Ал болбой калдыбы? Ошо күн сууктугуна байланыштуу болбой калыптыр ал. Значит, туугандар, эң жакшы варианты через экспресс алдырыңыздар, тынч отурасыздар. Бир 10 күн айырма болот. Эми мен өзүңүздүн машиналерди
мындай өзүгө ишенген водительдерди гана ошол через Владивосток алып чыктырып берип монтип айдап келип атат. Эми опытный водительдер гана. А так не советую баарыңыздарга. Анан жолдо кар барбы? Жолдо бирок эрип кетти кар. Анан бизден алдын келе жаткандар Новосибирде бирөө кырсык болуп калыптыр. Новосибирскиде ошон үчүн абайлап, анан бир тажик тууганыбыз Camry 55 менен келе жатып встречкага чыгып кетип уктап кетти. Ал да ошо бул дүйнө менен кош айтышыптыр. Каза болуп калды. Ошондой. Жакшы, туугандар, ушундай өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мына состояниясын көрдүңүздөр. Силерге не советую да, өзүңүздөргө ишенсеңиздер, анда болот. Жүрүңүздөрчү, машина боюнча көргөзүп коеюн. Так, Касем. Ой, Гренжик. Чыгарылган жылы 2017. 3 куб газ, комплектация жакшы бул жерде. Кореядан алынган, полный крышага чейин жасалган, такси кызматында жүргөн. Анан машина боюнча айта турган болсок, машинаны өзүңүздөр көрүп турасыздар. Учурда бүт чаң, ылай. Так. Алдыны жабып койгон. Поворот повторитель бар, бесключевый доступ бар. Ички салонунда бир катар көргөзүп коелу сиздерге. Полный электропакет. Мындай деревянный вставкалары менен. Сонун көрүнөт. Кожаный сиденья. Кожаный. Электропривод. Бул машина боюнча сиздерге жакшылап видео обзор тартабыз буюрса, машинаны эртең растаможка кылып, анан жууп тазалап туруп, полный видео обзор тартабыз. Так. Мына ушундай акыбалда келет туугандар. Бул такси кызматында жүргөн. Таксиде билесиздер, полупластмассовый резинка болот, буну алмаштырган. Так, артыда сон красивый көрүнөт экен. Кечкиси. Так, бул биринчи машинабыз. Так, кийинкибиз бул Касем. Бул 2017, жок, бул 2017, бул 2018. Касем 2018, а? 2018 Касем. 2018. Бул да полный заводской краскада туугандар. Бул экөө тең полный заводской краскада. И Грандиор, и Касем. Касемдин бир минус жери ушу крылосунда кичине кирип калган жери бар. Болгону ошол. Бул машина боюнча да бунун цвети белый чаңчунг цветтен. Бул машина боюнча дагы эртең растаможка кылабыз, жууп тазалайбыз, бар жогуну анан обзор кылып, буюрса талшынамерден дагы өткөрүп сиздерге көрсөтөбүз туугандар. Ичинде пассажирлар бар экен. Ичинде салон жагын эле көрсөтүп кой, панель жагын эле. Электропакет. Мында состояниясы өтө жакшы. Такси кызматында жүрсө деле баякы эми өзүңүздөр билесиздер, ал жакта деле эконом, комфорт болуп бөлүнөт. Булар именно ошо комфорт плюста иштеген машиналар эми жакшы колдонот. Аз жүрөт дагы, мындай таксиде жакшы колдонот. Анан Sonata LF ошолорду билесиздер. Алардын жана панелдерини тешип, нито мамиле кылат. Мунун дагы крышасы тешик, буну да жасатабыз. Так, ушундай туугандар, эгерде Кореядан ишеничтүү адам таппай аткан болсоңуздар, биринчилерден болуп ушул видеону көрүп аткан биздин мекендештер үчүн, достор үчүн, же болбосо биздин активный көрүүчүлөр, биздин кызматтан пайдаланыңыздар. Бизде бар жогуну прозрачный көрсөтөбүз. Сиздер каалаган договорду беребиз. Через нотариус мен балдарга өзүмдүн атымдан договор берип атам. Ошол сиздерге дагы ушундай жакшы, таза, колдон келишинче таза машиналерди, эзилбеген машиналерди алып бергенге аракет кылабыз, алдырып берип атабыз. Колубуздан келишинче и экспресс менен келип атат, и бул жакта Владивосток аркылуу келип атат. Эми күн сууп калды. Ушул Владивостокко только өзүнө ишенген гана водительдер барыңыздар, пожалуйста, айдап келиңиздер, мынтип. Анан калган өзүгө сомнение, өзүгө ишенбегендер, пожалуйста, экспресс аркылуу эле заказ берип, бияктан эле күтүп алсаңыздар болот. Болгону 10 күн, 15 күн эле айырма болот. Ушул машиналар где-то бир 17 күн дегенде келди. 17 күн дегенде ошол через Владивосток келди. А экспресстегилер, булар менен чогуу жүктөлгөн экспресстегилер азыр Кытайда турат. Кытайда паромдон түшөт, ал жактан дагы кайра документацияны ар жак бер жак болуп бир
дагы 15 күн 10 күн 15 күн тегерек келип калат туугандар. Заказ берген биздин мекендештер үчүн ишеничиңиздер үчүн Алла ыраазы болсун. Биз кызматтабыз. Дагы да силерге тааныштарыңыздарга биздин номерлерди берип коюңуздар, же ушул машина менен иштейм деген мекендештер болушу мүмкүн араңыздарда. Алар деле байланышка чыга берсеңиздер болот. Бар жогун түшүндүрүп айтканга аракет кылабыз. Анан дагы бир нерсени баса белгилеп айтып коеюн. Ушул Россиядан машина ташыгандар үчүн, машина ташып иштеп аткандар үчүн келиңиздер, момундай жаңы жок дегенде момундай машиналар менен иш кылабыз. Мен силерди баардыгыңыздарды чакырып өтөт элем кызматташууга. Анан ойлооңуздар, баягы эми Россиянын машинеси өзүңүздөр мага караганда жакшы билесиздер. Баардык мисалы ал жактан утилге кете турган машиналерди бул жакка алып келип жасатып, анан сатып атабыз. Бул негизи мындай да туура эмес. Мындай алып караганда мындай тереңирээк, кененирээк өзүңүздөр бир ой жүгүртүңүздөр. Анан анча-мынчалар жазышы дагы мүмкүн, эл чөнтөгүнө жараша, акчасына жараша алып айдайт да деп. Жок, туугандар, бул ар бирибиздин өзүбүздүн ниетибизден кылган иш аракетибизден көз каранды. Ошон үчүн сиздер дагы чоң ниет кылыңыздар, Алладан тилеңиздер, мээнет кылыңыздар туугандар. Алла таалам берет. Ушундай. Анан эгерде ошол Россиядан алдырып иштеп аткан туугандар болсо, келиңиздер. Мен сиздерди ушундай Кореядан же болбосо ушул корейский таксиде колдонгон болсо дагы чем российский машиналерге караганда мунулордун өлсө өлүгү артык туугандар. Дагы бир нерсени айтып коеюн. Уже российский машиналар базарда билесиздер. Базарда билесиң, биринчи наркы жакта турат эле российский машиналар топ болуп. Уже аларды берки 5-секторга чыгарып таштаган. Бардык орундуктарды уже корейский автоунаалар ээлеп атат. Бул негизи туура эле көрүнүш. Негизи туура эле. Мага десе эшикке алып чыгып койсо деле алар не жалко. Конечно. Учурдан ушул моменттен пайдаланып, ошо базардын администрациясына ыраазычылык. Кааласаңыздар эшикке алып чыгып койсоңуздар деле болмок. Айтайын дегеним, эмне үчүн Россиядан бизге мусор келиш керек, а бизден Россияга будан дагы жаңы машиналар келип атат. Эми түшүнгөндөр түшүндү, башка эч нерсе жок. Чирик жок, таза да машиналар. Мисалы, өзүң ойлоп көр, Марсел. Туралдарда мына жерден күндө көрөбүз. Жаңы машина биягы Кытайдан, биягы Кореядан жаңы машиналар, жол тандабастар, 0 пробег менен Россияга кирип кетиш керек. Алардан анан бизге эски чирип калган, уже туз жеп бүткөн, порогтору түшүп калган машина бизге келиш керек. Эмне үчүн? Өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөр туугандар. Силерге суроо да. Ошон үчүн эми ар ким өзүнүн деңгээлиге жараша түшүнө берет. Мен аты жөнүм Нурмбет Махаматалиев. Эгерде Кореядан машина заказ кылам десеңиздер, биз кызматтабыз. Биздин кызматтан пайдаланыңыздар.